айтышкан. Болгон жок, эч ким жардам бербейт, только өзүңө надейся деп айткан, эч ким эметпейт деп. Анан биздин кыздарга рахмат. Визанын мөөнөтү бүткөндөн кийин тиги кетиш керек. Бияктагылар айтты кет депчи. Кимдер айтты? Кет деп тиги. Ооруканадагыларбы? Жок, тиги. Кыргыздарбы? В общем, компания эметип компания. Бул жакта закон боюнча ушундай да. Закон боюнча ушундай экен, анан мен ошондо аябай жаман болуп кайрылгам. Кайрылганда консульство болсо деген эчтеке жардам бере алган жери жок. Эмне деп жооп беришти кайрылсаңыз? Айтып атат тиги, мен түшүнгөн жерим жок ошол жеринчи. Кандай сондай түшүндүрүп жардам берели, жол болун айтышса болмок да, ошо жолдорун айтпай акча чечет деди. Ошо акча чечкенден кандайча чечетин түшүнбөй калдым. А визаңызды кантип узарттыңыз анан? Мына биздин ошо рахмат кыздарыбызга, ошол жакта иштеген кыздарга чоң рахмат. Биякта закон менен закон менен иштешет экен. Закон болсо закондоштурсак. Консульствонун жардамысыз эле визаңызды бүтүп беришти, Ооба, консульствонун жардамы жок эле, биздин эле карапайым эле кыздар ушул жакта иштеген, жөнөкөй эле иштеген. Бир кыргыз кызы ооруканада жатат да? Да. Ооруканада жатат. Ал апасы келген бул жака, визасынын мөөнөтү бүтүп, визасын узартайын деп телефон чалса, бул жактан алтынан бери айтып берди бир кыз. Все решай деньги деп ушундай жооп берди да. Визаны узартышында акча керек. Бул жерде да, biz встречались, мы ее встретили. Азыр ее сестра. Мы постоянно биздин кызматкерлерибиз с ней встречается. Больницага барып, постоянно держим связь с врачом. Здесь аварияга түшүп калган, она сейчас лежит в коме, комада жатат. Эми бул Кыргызстандын визасы эмес да. Это виза, эмиратская виза. Ошодан виза Нет, продление. Биздин азамат болсо биз кантип этот виза ей дадим. Она же эмиратскую визу. Мы написали письмо, что продлили. Полностью иштеген фирмасы өзүнө алып, и визага тоже акча төлөш, это требование эмиратской стороны. Biz ayttık, хорошо, мы заплатим деп. Звонить еттик менеджерге, менеджер решил вопрос, продлил ее визу. Siz dağlı işe tasçı konsultoluk var. Telefon adaniyatın tamamını. Ne, может быть. Bir daha kız жақсы деп айтқан жоқ та. Бар эле наразы. Biz елдің арасында жүрөбүз да, барын болот да. Балким siz dağlı işe tasыз, бирок баргандан кийин бир чара көрүп кылмакчылыгынан сөйлөшүп. Хорошо, мага келсинчи ошо балда. Хорошо, келсинчи ошо айткан. Мен дагы бүт бар жол эле. Биз мындай общаемся, жолугушуп жүрөбүз. Анан кийин мага, например, мен уккам 2-3 мене болгон инцидент. Но мы это решили. Но мен айтып коеюн, мындай менин кабинетим постоянно ачык. Пожалуйста, в любое время. Биз мындай башка консульствода эшикти жаап койбойбуз. У нас, пожалуйста, открытый. Мага чылысын, например, бир жакшыртканга аракет кылып атырсыз дейм да. Себеби биз деле көп эле кыргыздар менен сүйлөштүк да. Киргенден бери айтып беришти да, мисалы кантип саламдашкандан беричи. Здравствуй деп коюп. Мындай бир такыр эле эме кылбайт, көңүл бурбай бир мындай эметчет депчи. Аябай уруу мамиле кылат депчи. Ну хорошо, но мени киргенде деле бирок мындай сылык бир жакшы маданиятты байкаган жокмун да. Эми мындай эми, ар бир адамдын мамилеси бар, у каждого свой характер, өзүнүн проблема. Самое главное, мен айтып коеюн, бизге проблема менен келишет. Может быть, но я разберусь. Мен өзүм коллективдagi келе киши ошолор менен кимис экенин сурамдасып, хорошо, я приму меры. Biz hazır Dubai'dagi Soda borborunda istegan qirg'iz yigiti Erlan bilan jolukxona keldik. Assalomu alaykum. Qandaysың Erlan? Yaxshimi? Qirg'iziston kelib qolgan. Qirg'iziston эле. Bu yoqda ishlaysizmi? Ушул жерде. Бул жер Рифмол деген бул Сода борбор окшойт эми. Торговый центр. Дубайдагы чоң торговый центрлердин бири. Бул жерде ушу продавец консультант болуп иштейм. Кыргыздар барбы көп эле же бир-эки? Негизинен бул жерден кыргыздарды көрүп электим. Дубайга келип иштеш үчүн жаштар эмне кылыш керек? Сен кантип келдиң бул жака? Мен кандай десем, бул жака биринчи жолу мен баягындай акча табайын деп келген жокмун, конечно. Азырынча жаштым, убакыт баягындай жер көрүп, эл көрүп дегендей. Бишкекте арабтардын, бул жакта арабтардын центри бар, ошо негизинен көптөр ошо арабский центр аркылуу келишет. Бирок мен бул жака өзүм
өзүм эле келип өзүм жумуш издеп байкаштырып дегенде. Кайсы тилди билиш керек? Эгерде негизинен Дубайда иштеш үчүн негизинен тил билсең, бул жакта кыйынчылык деле жок. Эртең менен келесиң, эми ар кандай убакыттарда иштейсиң, бир күндө 7 саат, 8 саат иштейсиң. Негизинен англис тилин билсең, жумуш жеңил. Негизинен англис тилин билсең, кыйынчылык деле жок. Могундай жерлерде мисалы, Дубайда жанагындай алкоголдук ичимдиктерди сатпай турбайбы, көбүнчө? Жок, негизи эле. Пиво же болбосо тамеки, бир арак-барактарды албайт эле, такыр, Көрдүңүздөр, чоң торговый центрлер бар. Ошолордон деле издеп таппайсыңдар. Мен биринчи жолу келгенде атайын кызыгып деле издеп көрдүм да, ушул сатабы экен, пиво, арактар сатабы экен. Бирок таппайсың баары жок. Буларда деген өзүңөр да билесиңер да, арабтарда акча бар. Булар өздөрү бизге окшоп мындай иштеп дегендей акча табышпайт. Атасынын акчасы бар. Мигранттар иштешет окшойт. Мигранттар, индустар, пакистанецтер иштейт. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз азыр Дубай шаарынын ортосунда, чоң ортосунда жайгашкан дүйнөдөгү эң бийик имаратка келдик. Айтсаңыз, бул имарат качан курулган? Ушул имарат жөнүндө айтып бериңизчи. Yeah, this is the world tallest building in the world. Yeah. So Бул дүйнөдөгү эң бийик имарат болуп саналат. Бул 165 кабаттан турат. Туристтер, коноктор көп келишет. Ичинде дайыма адамдар толуп турат. very busy and always very busy. Бул жерде жашагандар үчүн жарым саат бою ушул шаарды айлантып, акысыз эле келген туристтерди ушул автобус менен эс алдырышат. Биз азыр Мухаммед Шерзаттан сурайлычы, эмнегедир эле дубайлыктардын баары эле кымбат баадагы абдан биздин тил менен айтканда крутой машиналарды минип жүрүшөт. Анын себеби эмнеде экен? They are bringing very nice cars. Nice cars, Ferrari. Ооба, мен дагы Дубайга биринчи келгенде кымбат баалуу машинелердин көптүгүнө аябай таң калгам. Мисалы Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунаалар таксинин гана милдетин аткарат. Менин билишимче, ар бир арабтын короосунда 3-төн 4төн машине турат. You can find out there. Мухаммед айтсаңыз, Дубайда бир топ жылдан бери жүрөсүз. Дубайда деле кыргыз мигранттар көп экен, мисалы. Бирок, мына орусчага салыштырмалуу, казакстанга салыштырмалуу, бул жактагылар көбүнчө эмне жумуш менен алек болушат мындай? Оор жумуштарды кылат деген десең, жанагы аларды Пакистан менен Индиядан ашпай берген, индиялыктардан, пакистанлыктардан, Эми бул жердеги кара жумуштарды кылган жанагы өзүң айткан өлкөдөгү жарандар да. Биздикилер болсо жанагы көбүнчө сатуучулук менен. Мындай дүкөндөрдө, соода түйүнөрдө ушундай сатуучулук менен алектенишет да. Айлыктары кандай салыштырмалуу мындай? Айлык алышабы? Эми жакшы айлык алганы бар, азыраак алганы бар. Эми көпчүлүгү $300 өйдө да. $300 айлык алган жерге жатаканасы, тамак ашы жумуш бергендерден берилет. Бирок сизге Пакистан менен Индиядан келгендер мындай аз эле акчага ишине берип турат эле. Алар $150 $200 чейинки айлыгы да. Алардын жашаган шарттарын дагы биз көрдүк аябай мындай начар шартта жашашат. Кыргыздар андай эмес бирок, Жок, кыргыздар андай эмес. Манасын тулманда жерге жашабайт да. Биз негизи мына арабтардан эмнени үйрөнсөк болот мындай? Бизнес колун үйрөнсөк болобу, же кандай бир сапаттарды үйрөнсөк болот? Кыргыздар. Эми үйрөнө турган мына көрүп атасыңар да арабтардын кылганынчы. Ошо курулуш жагын үйрөнүш керек. Могу биздин жанагы мериянын жумушу тазалап, Көчөдөн бир нерсе көрбөйсүң, таштаганга дитиң деле барбайт да, таптаза болуп турса, кантип таштайсың? Ошол көп нерсени үйрөнсө болот эми булардан. Баягы биз айткандай Кудай деген кургалбайт дегендей, Кудай деген кишилер келет экенде ичип жебесе эле, өзүнөн урдабаса эле келет. Арабтар менен бир кызматташчылыкты кандай азыр деңгээли сиздин дамуңузда мындай бир чөчсөк болобу эле? Болот. Азыр эми баягы үй тынчтын үйүнө конок келет дейт го. Азыр тынчыраак биз болсок, бияктан көп арабтарды алып барабыз, биздин пландарыбыз бар да. Бияктан көп арабтар менен барып иштешебиз деди. Алар Кыргызстанга кандай инвестиция алып барышы мүмкүн? Алар жанагы телекоммуникация боюнча бизде аябай күчтүү да. Ошол жагын алып барабыз деген сүйлөшүүлөр жүргүзгөнбүз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушун менен Дубайга болгон сапарыбыз аяктады. Биздин келечки сапарыбыз Грузияга болмокчу. Жакшы калыңыздар.